Кыргызстандан коңшу өлкөлөргө агып кетип жаткан суу үчүн акы алуусу сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков коңшу өлкөлөргө суу маанилүү ресурс экенин түшүндүрүп, агып чыгып кетип жаткан суу үчүн акы алып туруу керектигин айтты. Депутат газ, электр энергиясы дагы ресурс экенин, өлкө аны коңшулардан сатып алып жатканын мисал келтирди жана суу дагы өзүнчө ресурс экенин белгиледи. Анан ушул топтолгон сууну берип, суу негизинде биз электроэнергияны чыгарып атабыз. Анан кийин башка мамлекеттерибизге, кошуналарыбызга берилген сакталган суу үчүн биз акчаны алып атабызбы? Бул же ресурс өзүнчө, туурабы? Бул азыр биз дагы ошол маселени Дүйнөлүк банкта ушул суу бөлүштүрүү боюнча маселе көтөрүлдү. Ошол жерде дагы Дүйнөлүк банктын өзүнүн позициясы сууга акча төлөш керек деген. Өзүбүздүн эле Кыргызстандан чыккан электроэнергиянын көлөмүндөгү сууну эле берип атат. Энергетика министри жыйында Кыргызстан коңшуларга кеткен суу үчүн акы алынбастыгын айтып жооп берди. Ошондой эле Кыргызстан Казакстандан канча электр энергиясын сатып алса, ошого ылайык гана суу өткөрөрү айтылды. Министр Дүйнөлүк банктын пикири боюнча дагы суу сатылышы керек экенин билдирди. Бул боюнча макулдашуулар болот деп кошумчалады. Негизи ушул сүйлөшүүлөр бир нече жыл мурун башталган. Сөзсүз түрдө албетте башка мамлекеттер эме каршы болот. Бирок газ, мунайзатты биз сатып алып атабыз. Алар акчаны салып чыгарып атат, анан кийин сатышат. Айтып атат, бул ресурстар. Суу деле, суу биз топтоп атабыз, сактап атабыз. Кышында сактап, анан кийин тиешелүү поливной эме убагында мезгилде биз аларга берип атабыз. Ушунун эме мындай жүйөлүү далил катары келтирип, аларга талап койбойлубу? Тиешелүү келишимди түзбөйлүбү? Деген менен эл өкүлү министрдин жообуна ынанган жок. Анткени Кыргызстанда сууну коңшу өлкөлөргө сатуу сунушу бир канча жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келет. Дүйнөлүк тажрыйбада сууну товар катары сатуу деген маселе жок. Бир гана бөтөлкөгө куюлган дүкөндөрдө сатылган суу өнөр жайда өндүрүлгөнү үчүн баага ээ болуп жатат. Анткен менен дүйнөлүк тажрыйбада сууну топтоп жакшынакай жеткизип берген мамлекеттердин баарында чыгымдарын кайра толтуруу тажрыйбасы бар. Дүйнөдө бир топ мамлекеттер, ошол айталган Канада менен эң үлкөн Америка Кошмо Штаттары, Канадага ошол ичимдик суу, жанагы суга чыгуу үчүн, чарбалык керектөө үчүн сууларга кадыресе эле илгертен эле баа коюп, өз ара мындай алакаларын бир жакшына жүргүзүп келатат да. Борбор Азияда Кыргызстан менен Тажикстан суу башында турган өлкөлөр. Суу сатуу маселесин аталган өлкөлөр колдогон менен буга коңшулар Казакстан менен Өзбекстан караманча каршы. Эксперттер элдин саны кескин өсүп жаткандыгына байланыштуу алдыңкы 100 жылдыкта азык-түлүк коопсуздугун чечүү жана суу ресурстарын жеткиликтүү берүү өтө чоң маселеге айланарын айтып келишет. Тилекке каршы эмне кылабыз, биз сууну токтотуп кое албайт экенбиз. Кыргызстан өзүнүн аймагында пайда болгон ошол мөңгүдөн баштап, булактардан баштап, тоо башынан пайда болгон суулардын болгону 13%-ын гана пайдалануу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чарбаага, таза суу катары, өндүрүшкө, ошону гана башкара алабыз. Калганын тосуп, бир мындай гидротехникалык бир курулмаларды, суу сактагычтарын коруп, жаңы каналдарды 30 жыл ичинде биз курганыбыз жок да. Ошондуктан азыр деле бир айласыз суубуз чыгып кетип атат. Суу чыгып кетип аткан сууну керек болсо токтотуп ал десе дагы, бербесең токтотуп алса кантип токтотмокпуз да. Ошон үчүн Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен эң ириде ошол суу баасына болгон саясатты жүргүзүүдө эң ири ички бир чарбалык мындай башкарууну колго алышыбыз керек да. Мен айтып атпайм, бир канал курулбаса, бир чоң, бир суу сактагыч курулбаса, чакан ГЭСтер, башкаларды эми аракеттерибиз болуп атат. Болгону ошол Камбарата 2 ГЭСти гана курганыбыз болбосо, 30 жыл эгемендиликтин ичинде бир оозубуз толтура сууну башкаруунун моундай бир жакшы саясатын жүргүзө алдык деп айта албайбыз. Окумуштуулардын айтымында Кыргызстан сууну газ, электр энергиясы сыяктуу товар катары сатууга мезгил келди. Муну коңшулар дагы туура түшүнүү менен кабыл алышы керек дейт эксперттер. 10 жыл мурда Кыргызстандагы дарыялар аркылуу 50 миллиард куб метр суу коңшуларга агып өтөөрү, ал эми өлкө өзү 10 миллиард куб метр сууну гана пайдаланары эсептелип чыккан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.